Салам, Кыргызстан менен Өзбекстан чегара боюнча тарыхый чечим кабыл алуу алдында турат. Ал боюнча Кыргызстанга чегарага жакын 19 000 гектардан ашык жер, ал эми Өзбекстанга Кемпир-Абад суу сактагычы өткөнү турат. 23 октябрдан бери Кыргызстанда 30га жакын активист менен саясатчы кармалып, көп өтпөй алар 2 айга камакка алынды. Алардын баары Кемпир-Абадтын Өзбекстанга өтүшүнө каршы чыгышкан болчу. Мындан улам Бишкек менен Ошто митингдер өтүп, жарандар сөз эркиндигин сактоону жана макулдашууну артка чакыртууну, тагыраак айтканда Кемпир-Абадты Өзбекстанга бербөөнү талап кылышкан. Бирок бул митингдер менен кармоолор тууралуу телевизордо эмне деп жатышат? Эмесе ири мамлекеттик телекорпорация УТРКга кирген Ала Тоо 24 телеканалынын кечки жаңылыктар чыгарылышына көз чаптырып көрөлү. Программа эфирге 24 октябрда көрсөтүлгөн. Активисттер менен саясатчылардын жапырт кармалышынан баштасак, алар тууралуу эч кандай сюжет жасалган эмес. Бирок көрөрман Ала Тоо 24 телеканалынын жаңылыктарсыз эле баарынан кабардар болгонсуп, кармоолорду жөн эле акыркы окуялар деп атап өткөн. Бул болгону Садыр Жапаровдун Кабар мамлекеттик маалымат агенттигине курган маеги жөнүндөгү сюжетине кириш сөз болгон. Эфирдик убакыттын 5 мүнөтүндө президент Жапаров кармалган активисттерди бийликти колго алууну каалап, өзү болсо баары менен диалогко барып жатканын айтып берет. Ушул эле жаңылыктар чыгарылышында президенттин интервьюсунан тышкары ушундай эле риториканы колдонгон эксперттердин дагы пикири көрсөтүлгөн. Бийликке жетпей калгандар кандай жол менен болсо дагы бийликке келсем деп аракет кылат да. Ал ортодо жаңжал чыгабы, бир нерсе талканабы, адамдарга зоолообу, кордук көрүп калабы, ага көп кейбейт алар. Андан ары эфирде активисттер менен саясатчылар башаламандык уюштурууну каалашкан деп айтылат. Өнүккөн өлкөлөрдө оппозиция көчөгө чыкпай эле бийликке сунуштарды берет деп алып баруучу эксперттерге таянган. Ала Тоо 24 кармалгандар тууралуу баалоочу пикирлерин айткан ар башка респонденттерине бүтүндөй 7 мүнөт арнаган. Кармалган Азимбек Бекназаровду чырбаш, ал эми укук коргоочу Рита Карасартованы бүлдүргүч адам деп аташкан. Бекназаровду деле элдин баары билет. 30 жылдан бери ушул элди ызы чуу кылып, чыр кылып жүргөн чырбаш киши да бул. Анан кийин бул жанагы мурдадагы аксыда элдин өлүшүнө дагы бул күнөөлүү да. Ошон үчүн бул ар дайым ушу жер бергенде ошону саясат кылып колдонуп бийликке келгенде аракет кылат да. Өзү деле бийликке келип ген прокурор болуп турганда эмне үчүн анын баарын чечип койгон жок? Кыйын болсо чечип койбойт беле. Ошон үчүн бул жерде ошол Асия Сасыкбаева деле 10 жылда алар деле эчтеке кылган жок да. Жаңылыктардын чыгарылышында Бекназаров, Карасартова жана экс-депутат Асия Сасыкбаева Кемпир-Абад суу сактагычын коңшу өлкөгө өткөрүп берүүгө каршы митинг өткөрүү тууралуу сүйлөшүп жатат делген үн жазманы дагы кошушкан. Асия Сасыкбаева менен Азимбек Бекназаровдун сүйлөшүүсүндө инструменттердин баары колдонулганы белгиленет. Аларда бир гана жол, митингдерди өткөрүү гана калганын угууга болот. Үн жазмадагы адамдар сүйлөшүп жаткан сөздөрдүн баары бул митинг жана курултайларды уюштуруу ниети гана болуп эсептелет. Ал эми чогулуу эркиндиги Кыргызстандын жарандарына конституция менен кепилденген. Бул жерде болсо каналдын журналисттери үн жазмадагы адамдарды конституциялык укуктарын колдонууга камынууда деп айыптап жаткан болушууда. Айтмакчы, тынч чогулуштарды өткөрүү эркиндигине токтолсок, 24 октябрда Бишкекте жана Ошто сөз эркиндиги үчүн жана Кемпир-Абадтын Өзбекстанга берилишине каршы митингдер өткөн. Бул тууралуу дагы Ала Тоо 24-түн жаңылыктар чыгарылышында бир да сөз айтылган эмес. Ошентсе да айрым митингдер тууралуу жаңылыктардын эфиринде сөз болгон. Алсак, Ош облусунун Өзгөн шаарында ошол эле күнү өткөн Жапаровдун саясатын колдогон митинг тууралуу. Өзгөн райондук акимчилигинин алдында 150дөн ашуун адам бийликтин саясатын колдой турганын билдирип, биримдикке үндөштү. Бизге эч кандай саясаттын кереги жок. Чегара маселесин чече турган мамлекет бар, өкмөт бар. Элди бөлүп жаргандарды коюп, ынтымакта биргеликте мамлекетибизди оңдогон аракетин кылышыбыз керек. Андан ары жаңылыктардан Көксерек айылындагы дыйканчылык менен кол өнөрчүлүк тууралуу айтып беришкен. Ошону менен чыгарылыш аягына чыккан. Курамына аталган Ала Тоо 24 каналы кирген УТРК буга чейин деле манипуляция кылып, фактыларды бурмалап,
этикалык нормаларды бузуп келген. Мисалга, 2019 жылдын ноябрында Клооп, Азаттык жана ОССРПнин бажыдагы коррупция тууралуу иликтөөсү чыккандан кийин реакция деген тынчтык акциясы өткөн. Анда да УТРК бул иликтөө тууралуу сюжетинде манипуляция колдонгон. Анда ЖМКга карата даттанууларды кароо боюнча комиссия жаңылыктардын чыгарылышынан журналисттин этикалык кодексин бузууга байланышкан бир катар алешемдиктерди тапкан. Жалган маалымат таркатуу, аны бурмалоо жана чындыкка дал келбестиктер болгонун аныктаган. А биз болсо маалымат кайсы булактан алынганына карабастан аны текшерип окууга же көрүүгө чакырат элек. Амандашканча.